Салам достор. 18-ci сабак Present Continuous'га көнүгүү жасайбыз. 17-ci сабактын уланысы болот. Сабактын аягында кичинекей WH question'дерди чогуу сүйлөшүп кетебиз. Кеттик. Present Continuous tense. Учурдагы уланып аткан чак I am going. Мен баратамын. Азыр бир жерге барып атам. Действующий, продолжающий уланып атат данное время. Например, мен азыр I am speaking. Мен азыр сүйлөп атам. Бул окуя бүткөн жок, азыр уланып атат. Сиздер азыр бул видеону көрүп атасыз. You are watching. ing болот. Любой глаголдун аягында ing болот. Эгер башында I am, you are, am is are келген болсо. Кеттик. Бул жеп жеңил. I am going. Эгер негатив кыла турган болсоңуз, негативный сүйлөм кыла турган болсоңуз, I am not кошуп коесуз. Суроолуу кылыш үчүн am де аласыз. Сүйлөмдүн эң башына am де аласыз, сүйлөмдүн эң башына коюп коесуз. Am I going? Бир мисал иштеп кетели. They are sleeping. Алар уктап атышат. Жөн эле, They aren't sleeping. Алар уктаган жок. Вопросительный кылыш үчүн are да алабыз, сүйлөмдүн эң башына коебуз. Are they sleeping? Алар уктап атышабы? Жеп жеңил. Дагы бир киши итке мисал түзөмсөк. It is coming. It's coming. Ал келатат. Бир итти чакырсаңар, мисал үчүн чакырган болсоңуз, эгер ит келаткан болсо, ит айтат. It's coming. Бул келатат. Ал келатат. Ал келаткан жок дей турган болсок, it's not coming. Болду негативный сүйлөм. Эгер ушул эле сүйлөмдү суроолуу кылам десеңиз, анда is де алып туруп, am is are to verb to be'ни алып туруп, сүйлөмдүн эң башына коюп коесуз. Is it coming? Болду. Ушул жерде сүйлөм бүтөт, аябай жеп жеңил. Кеттик. Кийинкиси WH question. WH question деген бул жерде why, what, when, who, how деген мондой 5 суроо бар. Why? Эмнеге? What? Эмне? When? Качан? Who? Ким? How? Кантип? Деген 5 суроо бар. Ушул 5 суроону биз жанакы түзгөн сүйлөмдөргө кантип колдонобуз? I am eating. Мен жеп атам, Буну суроолуу сүйлөм кылыш үчүн am де алып туруп сүйлөмдүн башына коет элек. Am I eating? Эми ушул сүйлөмгө why, эмнеге? I am eating. Мен жеп атам. Мен эмнеге жеп атам деп сүйлөм куруш үчүн why am I eating? Неге мен жеп атам деген сүйлөм да булчу. Why да. Эмнеге мен жеп атам? He is doing. Ал жасап атат. Ал жасап атабы деп суроолуу кылыш үчүн is да алып сүйлөм башына коесуз. Is he doing болот. Буга биз уже what, ал эмне жасап атат? Эмне ал кылып атат деген сүйлөм түзгүңүз келсе, анда what is he doing? Болду. Ал эмне жасап атат? Кийинкиси when, качан? We are going. Биз кетип атабыз. Муну вопросительный кылыш үчүн are да алып сүйлөм башына коебуз. Are we going болот? Суроолуу. Биз баратабызбы? Анда өзүбүзгө сурайбыз. Эгер биз качан баратабыз деген сүйлөм кура турган болсок, анда when are we? When are we going? Биз качан баратабыз? Who? You are looking. Сен издеп атасың, сен карап атасың. Муну суроолуу кылыш үчүн are да алып сүйлөм башына коебуз. Are you looking? Сен карап атасыңбы? Эгер кимди карап атасың, кимди издеп атасың деген болсо, анда who are you looking? Сен кимди издеп атасың? Жеп жеңил. How? Кантип? They are speaking. Алар сүйлөп атышат. Суроолуу кылыш үчүн are да алабыз, сүйлөм башына коебуз. Are they speaking? Бул сүйлөмгө how'ду коюш үчүн алар кантип сүйлөп атышат? How are they speaking? Алар кантип сүйлөп атышат? Жеп жеңил. Айдын формулага салсаңыз местасына келет. Сүйлөмдүн ичинде am, is, are болсо сөзсүз этичтин аягына ing кошосуз. ing
мурунку сабакта сүйлөшкөн ing формула. Андан кийин буну вопросительный кылыш үчүн I am, is, are'ды алып сүйлөмдүн башына коесуз. Эгер ушул эле сүйлөмгө WH суроо белгисин коем десеңиз, анда буну суроонун башына коюп туруп эле буну вопросительный кылып коесуз, иш бүтөт. Түшүнүктүү болду деп ойлойм, жеңил болду деп үмүт кыламын. Чоң рахмат. Өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Take care.